Кыргыз-Өзбек чек арасында бүгүнкү күндө жарандардын кирип чыгыш тартиби өзгөрдү. Анын негизинде Өзбекстан жарандары Кыргызстанга кире турган болсо, алардан сөзсүз түрдө ПЦР тест талап кылынат. Ал эми кыргыз жарандары Өзбекстанга кирип, кайрадан Кыргызстанга кирсе, алардан экспресс тест алынып жатат. Мындай өзгөрүү ушул жылдын 25 сентябрынан күчүнө кирди. Жаңы алгоритм Өзбекстанда коронавирус чыңалып жатканына байланыштуу бекитилген. Буйрукту Кыргызстандын 7 кызматы биргелешип чыгарган. Азыр анын негизинде Өзбекстандын жарандары Кыргызстандын аймагына акыркы 72 саат ичинде ПЦР анализи таза чыккан баракчасы менен гана кирип жатат. Şu Özbekistan'ın jaramını test topshir dedi, topshirib keldim Anjanга barıp. Bu bolbasa ötküzbödü. Keche kelip qaytıp kettim ele. Teşildim. Тест тапшырганмын. Жыйынтыгы вирус жок деп чыккандыктан чек арадан өткөнгө уруксат беришти. Тапшырдым. Тест сынаудан. Тест тапшырдым. Вирус жок деп чыкты. Чек арадан ошонун негизинде өттүм. Тест орган натижелерим жакшы чыкты мен. ПЦР анализдин кагазын кошуна өлкөнүн жарандары өздөрү жашаган аймактагы медицина борборлорунан алып келишет. Анын суммасы өзбек валютасында 250 000 сом, биздин сом менен эсептегенде 1800 сом болот. Айрымдар өз жөнтөгүнөн акы төлөп анализ тапшырганга нааразы болсо, кээ бирлери коюлган талапка макул. Өзүбүздүн, башкалардын ден соолугу үчүн биз тест тапшырып өткөнгө каршы эмеспиз. Бизге 1800 сом акча төлөп анализ тапшыруу өтө кыйын болуп калды. Эми өзүбүз ден соолугубуз үчүн эми ушуну алдык да эми. Буяка дагы эми ошо орууну алып өтсөк дагы кыйын го эми. Кыргызстандын жарандарынан ПЦР анализ талап кылынбайт. Өзбекстанга мурдагыдай эле өздүгүн тастыктоочу документтер менен кире беришет. Бирок кайра Кыргызстанга кайтканда алардан экспресс тест алынат. Ал акысыз болуп, чек ара бекетинин өзүндө алынат. Эгер жарандын дене табы жогору болсо, андан ПЦР анализ алынып, обсервацияга жеткирилмекчи. Кыргызстандын жарандары негизинен Өзбекстандан өткөн болсо, Кыргыз Республикасына негизинен экспресс тест деп тапшырыш керек. Аны экспресс тест тапшыргандан кийин 10 мүнөттүн ичинде чыгат. Ошонун негизинде Кыргыз Республикасына киргенге уруксаты болот. Расмий маалымат боюнча буйрук чыккан 25 сентябрдан бери достук өткөрмө бекетинен экспресс тести 6000ден ашык Кыргызстандын жараны тапшырган. Деген менен Өзбекстанга кирип чыккан Кыргызстандын жарандары экспресс тест алынып жатат деген маалыматты бышыкташкан жок. Айтымдарында кошуна өлкөгө кандай киришсе, кайра кайтканда деле ошондой эле текшерүү, ошол эле документтер менен келишүүдө. Менден алган жок, тест деле сураган жок. Кыргызстан болсоңор өтө бергиле деди, өттүк. Кече кеттим, бүгүн келейт агам. Эч ким эч нерсе деген жок. Жакшына эле барып, жакшына эле келдик да. Кыргыз-Өзбек чек арасындагы достук, Кызылкыя, Кадамчай, Маданият жана Баймак өткөрмө бекеттери 1 сентябрдан тартып эки тараптуу иштеп баштаган. Жарандарды өткөрүүдө эки өлкө тараптан ПЦР анализ талап кылынган эмес. Болгону ПЦР анализи таза чыккан баракчасы бар жарандар чек арадан өткөндө карантиндик көзөмөлгө алынбайт эле. Наргиза Анарбай кызы, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары. 250